Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, жалпы кыргыз элим. Бүгүн Баткен районунун Бужун айылында атайын түлөө өтүп жатат. Бул түлөөнүн негизги максаты дал ушул айылда көзү өтүп кеткен биздин бир туугандарыбызга багышталып, андан сырткары өзүңүздарга маалым болгондой 6 февралда болуп өткөн Турциядагы жер титирөөдөн 10 миңден ашык каза болгон жарандарга багышталып, ушул айылда атайын бир бука курмандыкка чалынып, түлөө өткөрүлүп жаткан мезгили. Allah subhanahu wa ta'ala hakikatta мүмкүнчүлүк бербесе, тавфик бербесе, мындай жакшылыктарды инсан кыла албайт. Allah subhanahu wa ta'ala азыр сиз менен биздин кылып жаткан жакшылыгыбыздан Аллах таалам кабардар. Аллахка жетет. Мунун сообу кабырдагы бардык инсандарга дагы жетет. Себеп бир туугандар бул өтө жакшы иш. Алла разы боло турган иш. Себеп ар бир инсан өлгөндө кабырда ушундай жатат экен да. Шундай соопту үмүт кылат экен да. Ким мага дуа кылат? Ким мага Куран окуп багыштайт экен? Бул дүйнөдө эмне кимди калтырып кеткен болсо, үй бүлөсүн жакшы тарбиялап, бала чакасын дин менен тарбиялаган болсо, аркасынан балдар дуа кылат. Ушинтип достор дуа кылат аркасынан. Жакын жакшы көргөн инсандары аркасынан дуа кылат ушинтип. Ошого бир туугандар, Алла разы болсун. Ушул жерде чогулуп, ушинтип жакшылык кылып, өлгөндөргө ушундай сооп сыйлыктап, сооп багыштаганыбызга алар өтө сүйүнөт кабырда. Кабырда өтө ушундай сүйүнөт экен да. Алардын себеби бул жактан сооп барса, Куран хатым барса, аларга ушундай жеңилдик келет да. Хатмул Куран деп коет, бул хатым Куран деген эмне? Бул хатым Куран баштан аяк Куран окулуп чыкканын хатым Куран дейт. Азыр иншалла 3 Куран хатым бар, 3 Куран хатым бар. Ошону иншалла ошолорго багыштап бир жакшы дуа кылалы. Аллах таалам ошолордун жаткан жерин жаннаттын бакчаларынан, кабыр азабынан сактасын иншалла. Амин. Assalamu alaikum, урматтуу жамаат. Мына өзүңүздөр билгендей 2022 жылы, 23 жылдарда биздин айыл өкмөтүбүздө анча-мынча мусибат болду. Муну баарыңыздар көрүп. Ал эле эмес, кечээ күнү эле мына боордош бир Турция мамлекетибизде дагы ушундай бул зилзала болуп, канчалаган мусулман бир туугандарыбыз каза болду. Бүгүн ушундай бир жакшы демилгени көтөрүп, ушул азыр дамылабыз айткандай курбанчылыкты жасап аткан ушул айылдын тургундарына, баарыңыздарга айыл өкмөтүнүн аппаратынан жана жеке өзүмдүн атынан терең ыраазычылык билдирем. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون
كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله Жараткан Аллахым, өзүң өтө мээримдүү, ырайымдуу, бойкер засың ey Allah. Өзүң бардыгыбызды көрүп билип угуп турасың ey Allah. Ушул жерде болуп жаткан ушул жыйындын Ой архамар рахимин ушул жерде 3 хатым Куран болду ey Allah. Ушул жерде ихсан болуп курбанчылык, мал союлуп атат ey Allah. Өзүң ушулардан пайда болгон соопторду ey Allah. Ушул жами өтүп кеткен Улан акабызга, Бактияр акабызга, Бактыбек акабызга, Аскар акабызга, Адил акабыздын үй бүлөсүнө, Акыл акаларыбызга багыштадык ey Allah. Ошолордун жаткан жерин жаннаттын бир бакчаларынан кылгын ya Rahman Rahim. Ошолордун бул дүйнөдө билип билбей, ачык жашыруун пендечилик кылып кылган ката кемчиликтерин өзүң кечиргин ya Allah. Ордун ажыр сооптор менен толуктагын ya Rahman Rahim. Өзүң Фирдаус бейишин насип кылгын, кабыр азабынан сактагын ya Allah. Кабырын кең кылгын ya Rahman Rahim. Ошол кабырда дагы бейиштен бир форточка ачтырып ya Allah, бейиштин жыттары менен жыттандырып тургун ya Rahman Rahim. Ошолордун үй бүлөсүнө камил мукаммал иман бер Allah. Ушул жерде ихсан кылып, ушул жерде ошолорго салым кошуп, ошолорго сооп жиберели деп турган ушул жалпы ушул жерде жаштарыбызга, агаларыбызга өзүң Allah туура жолдо жашаш насип кыл Allah. Ушул ихсандарын кабыл кылгын ya Rahman Rahim. Сооп сыйлыктар менен өзүң бизди камсыз кылгын ya Rahman Rahim. Өзүң бардыгыбызды билип билбей, ачык жашыруун, чоң кишине кылган бардык күнөөбүздү кечиргин ya Allah. Одун ажыр сооптор менен толуктагын ya Rahman Rahim. Өзүң бизди асмандан, жерден келе турган апат баледен сактагын ya Allah. Өзүң бизди оң жак, сол жак, асты үстү, алды артыбыздан хифазатыңа, коргооңа алгын ya Rahman Rahim. Өзүң биздин айлыбызга хидаят бер, намаз окуштукка мүмкүнчүлүк бер. 5 мал намазын мешитте окуп ya Allah, намаз окуй албай жүргөндөргө намаз окууга тавфик мүмкүнчүлүк бер ya Rahman Rahim. Өзүң элибизге, жерибизге бүткүл аалагма тынчтыгыңды, сакинаңды, рахматыңды, берекеңди жаадыргын ya Rahman Rahim. Өзүң ушул Түркияда болуп жаткан ушундай кырдаалга өзүң жардам бергин ya Rahman Rahim. Өзүң жеңилдик бергин ya Allah. Өзүң бизди апат баледен сактагын ya Rahman Rahim. Өзүң биздин башчыларыбызга хидаят бергин ya Allah, иман бергин ya Allah, иштерине жеңилдик бергин ya Allah. Ушул биздин айыл өкмөттө иштеп жаткан, элибиз үчүн таза иштеп берип жаткан акаларыбызга өзүң иман бергин ya Allah, өмүрүн узун кылгын ya Allah, бул дүйнө акыретте бактылуу кылгын ya Allah, иштерине дагы жеңилдик бергин ya Rahman Rahim. Өзүң ушул жерде амин деп турган мусулман бир туугандарыбыздын жүрөктөрүндө кандай ой максаттары, ой тилектери болсо, ушулардын да өтүп кеткен мусулман бир туугандардын баарына ушул Курани Каримден пайда болгон, хатымдан пайда болгон соопторду багыштадык ya Allah. Өзүң бардыгынын кимдер ушул кабырда дуага үмүт этип турган болсо ya Allah, ошолордун кабырда сурактарын жеңил кылгын, кабыр азаптарын жеңил кылгын ya Rahman Rahim. Ушул жерде бардыгыбызга хидаят бер, туура жолдо жашашты насип кыл, өзүң өмүрүбүздү узун кыл, бул дүйнө акыретте бактылуу кыл, ушул дин менен, ислам динин бекем карманып, ушул дин менен жашаштыкты бардыгыбызга тавфик мүмкүнчүлүк бер ya Rahman Rahim.
ушул жерде отурган баардык мусулман бир туугандарыбыз менен эртең Фирдаус бейишинде дагы бирге болууну, пайгамбарыбыздын кошунасы болууну насип кылгын. Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын мубарак колунан Кавсар суусун ичүүнү насип кыл. Саллаллаху аля набийил карим ва аля алихи ва асхабихи ва умматихи ажмаин ва ман таби'ахум би ихсан иля яумиддин. Амин, амин, амин. Би рахматика я архамар рахимин. Allah razı olsun. وما أنا من المشركين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الله سين ربنا وزارة التوزيع الله سناب إلى بالغصب ترجع يا الله وزارة الرباط يا الله شكرا خلينا نجعله في يا الله أكبر صوب جيت كرجن يا أرحم الراحمين وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. Эми бул иш-чаранын негизги максаты ушул бизде мына 2022 жылы 23 жылдары ушундай жол кырсыгынан ошого окшогон баягы апаттардан көбүрөөк адамдар кайтыш болуп кетип, ошолордун арбагына жалпы эле ушул айылыбыздагы өткөндөрдүн арбактарына жана кечээки Турция мамлекетинде болгон зилзаладагы каза болгондордун арбактарына багышталып ушундай түлөө уюштуруп атышат. Бул биздин Бужум айылынын тургундарын демилгеси жана уюштуруучулары Максат Мирбек деген жигитибиз, Аббас таксырлар ушулар уюштуруп бүгүн курбандык чалып мал союп атышат. Бунда максаты азыр ушул Куран хатын багышталып өткөндөргө Куран окутулду. Азыр эми бул союлган согумдун эттеринен жанакы ушул кечеги өткөндөрдүн үй бүлөлөрүнө, андан кийин баягы турмуш шарттуу ооруларга элдер жаштар өздөрү уюштуруп алып барып тапшырып беришет. Мен ушул демилгени уюштуруп, ушундай иш-чараны уюштурган жигиттерге, Аббас таксырга, Мирбек таксырга, анын жанында жүргөн жигиттерге, жалпы эле уюштуруучуларга, Карабулак айыл өкмөтүнүн, айылдык кеңешинин депутаттарын жана айыл өкмөтүнүн аппаратынын кызматкерлеринин жеке өзүм атынан терең ыраазычылыкты билдирем.